Өлүк чыкса мык кагат. Кадимки эле мыкты бир үйдөн катар өлүк чыкса кагып коет. Арты бекем болсун мык менен тосуп койдук деп. Мүрзөгө да кулпуну таштап коет. Артынан дагы эч кимди алып кетпесин. Кулпулап коелу деп. Шыпыргыны өйдө тургузбаш керек. Шыпыргыны өйдө тургузганда душман көтөрүлөт деп айтылат. Таштандыны үйбү? Таштандыны үйсө бирөөгө өлүм тилеген болосуң деп айтылат. Ырымды жакшылыкка тилеп койсо ошондой буйруйт. Сөөлдү будай жыландын кабыгы картошка менен жоготот. Сөөлдү будай жыландын кабыгы картошка менен да ырымдайт. 7 даана будай алдырып, сөөлгө тийгизип, атайын сөздөрдө окуп, ырымдап будайды сууга чачтырат. Суу менен кошо алыс агып кетсин деп. Анан дагы бир ыкма картошканы сөөлгө тийгизип, аны тең экиге бөлүп алып, аркаңды карабай кет. Анан дагы айга көргөзүп, тамдын башына ыргытып жибериш керек. Картошка куураганда сөөл да түшөт. Өзүнүн ырымы ошондой. Жыландын кабыгын берсе да болот. Өзү эч билбеш керек. Тамакка кошуп берип койсоң, сөөл түшүп калат. Аластоо эмне үчүн жазалат? Үйгө киши кара келет, үй оорлойт, бала чакаң да ооруп калат. Арча тазалыктын белгиси жыттуу, анан аластап койсоң жеңилдеп каласың. Жаңы жылда, Ноорузда да үйдү ысырактап койсо жакшы. Конокко барганда дайыма даам татпай туруп биринчи барган үйдүн арбактарына деп Куран окутуш керек. Баш кийимди эч кимге бербеш керек. Бут кийимди тебелебеш керек. Жаман түш көрсөң гүл менен ырымда. Жаман түш көргөндө аккан сууга айтса болот. Аябай жаман түш көрсөң гүл менен ырымда. Пиялага гүл салып, башынан айландырып, жаман балаядан алыс бол деп пияланы жерге коюп, жанына газета коюп, бут менен пияладагы гүлдү төгөт. Анан газетадагы гүлдү аккан сууга алып барып таштап, тескери басып кетиш керек. Жер тандап басыш керек. Ар кандай таштанды төгүлгөн жаман жерлер менен баспаш керек. Ал жерде шайтандар ойноп турат. Бут кийимди дайыма таза алып жүрүш керек. Жаңгактын жолу өзүндө катуу. Жаңгакты эч ким тикпейт. Аны тиккен киши эрте өлүп калат делет элде. Жаңгактын жолу өзүндө катуу. Интернеттен алынган.